Azamattın kanatı, biyik toğlordun koynunda, japjaşıl jayloodo azamat attуу bala jaşaçu. Anın asman tiregen askar attуу atası, meğrimi mol meğrim degen apası bar ele. Alar azamattın eki kanatı bolçu. Atası askar anın on kanat ele. Al güçtүү, kayrattуу bolup, azamattı at minүүgö, toğlurdun sırın bilүүgö, jana eç nerseden korkpоого үйрөтчү. Карачы, уулум, тигил чоку биздин максатыбыз, деп көп айтчу. Apası meğrim, anın sol kanat ele. Al nazik, meğrimdүү bolup, azamatka jomokторду aytıp berip, үйгө жылуулук жана сүйүү тартуулап турчу. Апасынын кучагы дүйнөдөгү эң жылуу, кенен жай болчу. Азамат эржетип, өзүн күчтүү сезе баштады. Эми мен өзүм уча алам, мага канаттын кереги жок, деп ойлоп калды. Ал ата энесинин акыл насаатын укпай, өз билгенин жасай баштады. Бир күнү анын бул оюн сыйкырдуу, тентек шамал угуп калды. Ал асмандан шуулдап түшүп, Azamattın эки канатын акырын уурдап кетти. Бала күтүүсүздөн өзүн оор жана олдоксон сезип калды. Ал кичинекей дөңсөөгө чыгууга аракет кылды. Бирок бул абдан кыйын болду. Таштар курч, жол тайгак эле. Атасынын күчтүү канатысыз, ал алсыз болуп, багытын жоготту. Аңгыча муздак жаңгыр жаа баштады. Ал үшүп, өзүн жалгыз сезди. Апасынын мээримдүү канатысыз ага жылуулук жана сооронуш жок эле. Дүйнө боп-боз болуп көрүндү. Аңгыча анын жанына акылман бүркүт конуп, мындай деди. Чымчык бир канат менен уча албайт, канатсыз такыр уча албайт. Сенин ата энең, сенин күчүң жана жүрөгүң, аларга кайт. Азамат баарын түшүндү. Ал бар күчү менен боз үйүн көздөй чуркады. Ата энеси аны кабатырланып күтүп отурушкан экен. Ал атасын катуу кучактады. Анан ал апасын кучактады. Жылуулук менен күч кайрадан ага кайтып келгендей болду. Ал ата энеси жүк эмес, аны жашоодогу эң бийик чокуларга жеткире турган эки кымбат канат экенин түшүндү. Ата энең сенин эки канатың, атаңдын күчү менен бийиктикти багынтып, апаңдын мээрими менен жүрөгүңдү жылуу карма. Экөө тең сага күч кубат берип, жашоодо эң бийик чокуларга жеткирсин.